Адинай Мырзабекова аталган окуу жайдын экономика факультетинде билим алууда. Ал 4 жыл аралыгында окууда көптөгөн ийгиликтерге жетишкен. Айрыкча анын Кыргызстандагы экономиканын учурдагы абалы жөнүндө жазган илимий иши мыкты деп табылып, профессор Гүлмира Мамбеталиева атындагы стипендияга көрсөтүлгөн. Гүлмира Мамбеталиева атындагы стипендияга тапшырыш үчүн көптөгөн критерийлер коюлган. Анын ичинде эң негизги критерий бул окуудагы жетишкендик болчу. Илимий изилдөөдө бул Усубалиевдин 100 жылдыгына карата жазгам. Анан өзүмдүн эле профилиме дал келген бухгалтердик эсеп жөнүндө биздин азыр Кыргызстандагы экономиканын абалы жөнүндө жазган болчумун. Бул стипендия жыл сайын жогорку окуу жайлардын студенттеринин жана окуучулардын окуудагы ийгиликтери жана чыгармачылыктагы жетишкендиктери үчүн берилет. Үстүбүздөгү жылы өлкө боюнча 8 стипендиант аныкталса, алардын экөөсү Нарын мамлекеттик университетинин студенттери. Гүлмира Мамбеталиева атындагы стипендияга татыктуу деп табылдык. Ыраазычылык билдиргим келет. Биринчиден ошо Дордой ассоциациясына окуучуларга жана студенттерге мотивация бергенине жана өзүмдүн окутуучуларыма, ар бир окуучуга индивидуальный подход кылып, алардын окуусуна көмөк көрсөткөнүм үчүн. Дордой ассоциациясынын каржылоосунда уюштурулган бул стипендия баарыдан мурда билимге умтулушкан жаштарга каржылык колдоо көрсөткөндүгү менен өзгөчөлүү. Ар бир окуу жайынан 2 баланы тандап алабыз, эң жакшы окугандардан. Анан ошолорго баягы акчалай сыйлык берип келатабыз. Бул деген биздин Дордой ассоциациянын демилгеси менен билим берүү, билимге жана кошкон салымыбыз деп эсептейбиз. Bundan ары дагы эми уланып турат. Быйыл дагы жакшы татыктуу окуучулар конкурска катышты. Ошонун жыйынтыгында тандап алдык. Нарындан 4 кишини. Анан буюрса ошо бүгүн ошону ыйгарып беребиз. Ал эми Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинде 4 факультет, 3 колледж, 20 адистик боюнча иш алып барып, учурда 3,5 миңден ашуун студент билим алышууда. Студенттер арасында конкурс өткөрүп, анан тандоо процесстерин уюштуруп бердик. Анан жылына ошо бир жолдан ыйгарылат, 15 000 сомдон, университеттин студенттери 30 000 сом берилип атат. Андан тышкары биз студенттерибизди бул иш чарага чакырдык. Ошо шарттары менен таанышып, балким келечекте дагы көбүрөөк стипендия болуп калышы мүмкүн. Окуусунда ийгиликке жетишип аткан мындай демилгелүү, дилгир студенттерибиздин саны көбөйсө деп ушул стипендиянын ыйгарышын аз эмне уюштуруп атабыз. Биздин студенттерге мындай мотивация берип. Диана Советбекова, Жеңиш Абдылдаев, Нурсултан Болотбек уулу, Нарын шаары.